Мегаком Кыргызстандагы ири уюлдук операторлордун бири. Учурда 100% акциясына мамлекет ээлик кылат. Бирок 2013-жылдын аягына чейин мамлекет Бакиев кулатылгандан кийин улутташтырылган 49% акциясына гана ээ болуп келген. Калган 51% Максим Бакиевдин жакын досу Алексей Елисеевке тийиштүү болгон. Узакка созулган соттук процесстерден соң 2013-жылы Бишкек шаарынын райондор аралык соту компаниянын Елисеев ээлик кылган 51% акциясын улутташтырылган. Мен айтып коюм келет. Башкы прокуратурага келгенде Мегакомдун 51% боюнча рейдердик захват болгон деген тергөө жыйынтыктар бар болчу. Бул керек болсо сотко өткөн. Бир нече кийин соттун чечимдери, гражданский мүнөздөгү чечимдери кабыл алынган. Прокуратура демилгечи болуп, ошол сотторго кайрылып, ал чечимдерди бузуп, аягында ошо 50%-ти конфискация кылып, мамлекетке алып келген. Муну прокуратура кылган. Ошо кезде мен жетекчи болчумун. Айтып койгум келет. Менин эмгегим чоң, мактанганды жакшы көрбөйм негизи. Бирок мына айтылып атат, анан ушундай кылып чыгып аткандан кийин айтып койгонго мажбурмун. Билбейм, башка кишинин кандай эмгеги болот, бирок менин эмгегим ошол 51%-ти кайра мамлекетке алып келүү боюнча менин эмгегим чоң. А бүгүн уялбай, Кудайдан да коркпой, Авирден да коркпой, ушундай маалыматты таратып атышат. Мегакомдун тарыхы Бимаком компаниясынан башталат. 2006-жылы ал өзүнүн уюлдук түйүнүн түзүп, анын 51 акциясына Россиялык Events Telecom компаниясы ээлик кылса, калган акциянын пакети Максим Бакиевдин айланасындагы адамдардын башкаруусуна берилген. 2008-2009 жылдары Максим Бакиев өнөктөшү Россиялык компанияны банкрот деп таптырып, 51% акциясын жаңы түзүлгөн Альфа Телекомго чыгарып кеткен. Бакиевдер кулатылган соң россиялыктар активдерин кайтарып алуу үчүн күрөшүн баштайт. Соттор Бимакомдун банкрот болушун жана россиялыктардын акциядан ажырашын мыйзамсыз деп таап, Бимакомдун мүлкүн кайтарууну милдеттендирет. Ошентип Мегакомдун 51% акциясына россиялык компания ээ болуп, башкаруу аларга өтөт. Бирок 2011-жылы россиялыктар менен ошол кездеги премьер-министр Өмүрбек Бабановдун ортосунда конфликт чыгып, Events Telecomдун менеджерлеринин Альфа Телекомду башкаруудан четтетишет. Ал эми оператор мамлекеттик мүлк фондунун башкаруусуна өтөт. Ошентип Мегакомду Бабанов койгон, Чуулганду Азамат Мурзалиев, Алмаз Абековдор башкара баштайт. Бирок алар кийинчерээк акча уурдаган деген шек менен камалып, жакында эле 1-май райондук сотунун чечими менен Мурзалиев 12 жылга, Абеков 25 жылга үй мүлкүн конфискациялоо менен соттолушту. Ошентип бир канча жылга созулган соттошуулардан соң Мегаком толук бойдон 100% мамлекеттин карамагына өтөт. Жогорку соттун Мегакомдун 51% акциялары россиялык компанияга берилсин деген чечимине карабастан 100% улутташтыруу үчүн ошол кездеги баш прокурор Аида Салянова жана аябай күрөшүп, мамлекетке кайтарып келген. Было очень много, операций. Мен өмүрүмдө бир да ишкананын акционери болгон эмесмин, жана басып алуу иштерине да катышым жок. Эч бир коммерциялык структурага да тиешим жок. Канча иликтеп кассаңар да таппайсыңар, анткени менин жолум таза. Мен мактанганды жаман көрөм, бирок Мегакомдун 51% акциясын мамлекетке кайтарууга менин салымым чоң болгон. Ошол маалда мен башкы прокурор болуп тургам. Биз рейдерлик тартып алууну токтотуп, акцияларды кайтарып бергенбиз. Мегакомдун тегерегинде далай операциялар жүрдү. Компаниянын ээлери да көп болчу. Бирок 2008-2009 жылдары 100% акцияларга Елисеев ээлик кылган. Биз анын ээлик кылган менчигин мамлекеттин пайдасына конфискацияладык. Ал эми Мегакомдо үлүшү бар деп менин Өмүрбек Текебаевдин, Алмамбет Шыкмаматовдун аттары аталды. Бул маалыматтарды жокко чыгарам. Текебаевдин да, Шыкмаматовдун да Мегакомдо эч кандай тиешелери жок. То есть это его фирма. Бирок акыркы кезде Атамекен партиясынын кармаган саясий позициясынан улам мүчөлөрүнө ар түрдүү күнөө коюулар, орунсуз каралоолор күч алды. Вечерний Бишкек гезити Текебаев, Шыкмаматов, Саляновалардын офшордо эсеби бар. Анда Мегакомдон түшкөн дивидендтерди Максим Бакиев менен кошо алып турушкан деген материалын жарыялаган. Урматтуу кесиптештер, мен бул жерде Вечерний Бишкек деген газетаны карап отуруп, bir таң калыштуу мындай эмени көрдүм да. Бул жерде биздин кесиптештер жөнүндө сөз болуп атат. Биздин урматтуу кесиптештерибиз Салянова, Шыкмаматов, Текебаев вошли в долю с Бакиевым по Мегакому деп жазып атат.
Ошол жерде кандай кылып ушуларды оформить этип алгандарын жазып атат. Бирок кийин белгилүү болгондой, Вечерний Бишкек шилтеме кылган сайт 3 жума мурда ачылып, кайра жок болуп кеткен. Эң кызыгы, Вечерний Бишкектин бешөрдөгүнө депутат Осмонбек Артыкбаевдин ишенип алып, териштирүүнү талап кылганы. Ал эми жазалма сайтка Мискенбаевдин ишенип алганы түшүнүктүү. Эгерде биз чынында эле ушул акцияларды, мисалы үчүн да бир фантазияны ойлоп көрөлү. Эгерде биз чынында эле ушундай болгондо, эң кичи колубузга кишени салып, камап соттоп атып иймек. И туура кылган болмак эгерде ошондой кылсак. Андай эмес да. Ошондуктан булар жанагындай бир күндүк сайтты түзө коюп, ошо сайтка таянып, мына сайтта англисче жазылып турбайбы деп. Ал сайтты мен түзүп, алардын да фамилиясын жазып кое алам азыр эле. Сайтты түзсө болот. Аны ушул жаңы заманбап технологиялар менен иштеген адамдар билет. Сайтты түзүп коюш, сайтка бирөөнүн атын жазып коюш оңой эле да. Панама чатагы менен дүйнөдө 2 гана журналисттик компания иштейт. Вечерний Бишкектин офшордогу жалган сайты жок болуп кеткен соң, Икрамидин Айткулов деген адвокат офшор эмес кыргызстандыктар 3 уктаса түшкө киргиз билдирүү менен чыкты. Көрсө жакында эле соттолгон Мурзалиев менен Абековдор Текебаевдин көргөзмөсү менен соттолуптур. Ал эми учурда Мегакомду Текебаевдин адамы башкарып жатыптыр. Баса, соттогон сот дагы Текебаевдин адамы экен. Кыскасы Текебаев мындай адилетсиздик аркылуу президент Атамбаевди элге жек көргөзүүнү көздөп жаткан имиш. Икрамидин Айткулов бул жүрүшү менен бийликтин башка оппоненти Текебаевди жамандасам, Атамбаевден ырайым болуп, соттолуучуларынын жазасы жеңилдейт десе керек. Кыскасы учурда 100% мамлекет ээлик кылган Мегаком компаниясынын өтмүшү мега жөө-жомокко айланып бара жаткан учуру. 6 жыл бою атамекенчилерди мародерчулукка күнөөлөп келип, бирок мародер башка жактан чыгып, 6 жыл бою Өмүрбек Текебаевди Кадыржан Батыровго жакындатып келип, бирок эң көп жолуккандар башка жактан чыккан сыяктуу. Эми алардын баштары Мегакомдон чыкпаса болду.